Rahmet durumlar. Ötkötelim. Kaç kılı? Çok rahmet kıymetli Rahmet aytmak, bardırga aytmak. Hurmatlı tuğanlar, Kırgızda жақсы söz aytılат. Açуу düşman, akıl dost dep. Бардык нерсени акылга алчап иш кылган жакшы болот. Мына мен өзүм бүгүн Жантөре Жолдошевич ал киши буйрса жума күнү ишемби күнү ушул Жалал Абад областында болот. Бүгүн эртең ошол мамлекеттин бюджети, кышка даярдыгы боюнча маселелер боюнча жыйындарын өткөрүп алып туруп, ал киши өзү да келет. Ошол кишинин сиздерге дубай саламын айтып коеюн дедим. Бул жерде эч кандай бир өкмөт элди укпай атат, өкмөт элге келбей атат деген сөздөн алыс болушубуз керек. Мына мен 2 күндөн бери ушул жалааттык туугандар менен сүйлөшүп атабыз. Элдин абалы кандай? Бул жердеги эжелер, энелер отурган боз үйдө акыбалын мына 10 күндөн бери сурап, бул жерде медицина кызматкерлери мына губернаторубуз бул жерде облустун тынымсыз кайырлашып туруп атабыз. Баарыңыздар менен бүгүн жүз көрүшүп тургандан Аллага ыраазычылык билдирип коелу. Баарыбыз алтысаныбыз аман, Кудайга шүгүр, күркүрөгөн күз жеринде. Азыр тойлордун мезгили. Бирок ошол тойлой турган мезгил болуп атканда балдарды үйлөп, кыздарды чыгарып, неберелерди отургузуп, Актөөнүн карды жарылып, 6 ай маңдай терибизди төгүп тапканыбыздын таттуусун тата турган мезгилде тилекке каршы ушундай бир күнгө туш келип отурабыз. Бул дагы бир жараткандын жазмышы болсо керек, дагы бир кыргыз элине берилген сыноо болсо керек. Акта караны кара деп бөлүп алгыла, дагы билип алгыла деген бир сыноо болсо керек деп түшүнөм. Мына 3 октябрда ушул окуя болгондон бери ар кандай сөздөр айтылат. Дали болсо актагандары бар, же болбосо жактагандары, же тескерисинче шыбагандары бар. Адилеттик ортодо болуш керек. Адилеттик бирдей болуш керек. Биз мына кече жакында бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын съезди өтүп аткан мезгилде мен айттым эле ошол 3 октябрдагы болгон окуяга көз карашыңыз дегенде. Эки тараптуу карайм мен. Бир жактуу карабашыбыз керек. Мыйзам бузулдубу? Бузулду. Мыйзам бузулдубу? Бузулду. Демек, ошол мыйзам бузулган болсо, мыйзамга ылайык жоопкерчиликти тартыш керек. Деп келип экинчи жагы. Мыйзамга жооп беришти 7 апрелди баштагандардан башташыбыз керек анда деди. Дал ушундай болуп, бул жана Ташкент, Жапаров, Мамытовтар куралы жок барган болсо, жалпы Кыргыздын энчисине жараткандан берген байлык жөнүндө маселе көтөрүп атса, анан ошол бийликке нааразычылык айтып, чабыран аттап өттү деп аткан болсо, анда курал көтөрүп барган 7 апрелдеги баатырлар биринчи соттолсун, анда Ташиевди, Жапаровду, Мамытовду алдын алып барып отургузуп койсо, Кыргыз кыңк дебейт, адилеттүү болду дейт. Кандай дейсиздер? Эгерде 3 октябрда алар кирип кетип, бийликти алып, элдик бийлик орноп калган болсо, азыркы күнөөлөп аткандар кылмышкер, жанагы аттап өтүп кирип баргандар баатыр болмок. Ошондуктан бул окуяга эки көз карашта карашыбыз керек. Башыңа кылыч кармап турганда дагы чындыкты сүйлө. Адилеттүүлүктү айт. Кол ийрисине тартат деген кайсы бир сезимдерден алыс болушубуз керек. Кайра айтат. Мамлекеттик конституциялык түзүлүштү куратууга чакырык болду деп. Айланайын, Ала Тоо аңтынын кулагынан кетелек. Ошол элдик фронт түзүп алып, Куулук дагы кетсин деп турган. Элдик фронтко көпүрө болом деп Алмаста ошентип барган. Отунбаева дагы барган элдин аркасынан. Мен көргүм келет ошолорду бир жоопкерчиликке тартылганын. Андан кийин Ташиев башында болгондорду тарталы жоопко. Болбосо
бардық кишиге бирдей деп кыйкырганыбыз менен эгер ошол СДПКдан болуп калсаң, өнүгүүдөн болуп калсаң, сен жоопкерчиликке тартылбайсың. Бүтөн Кыргызстандан болсоң, ата журттан болсоң, анда сен жоопкерчиликке тартыласың деген мыйзам кайда бар экен? Келиңиздер тегиз бололу. 17-июнь күнү Барктабасов деген 7-кабатка чейин басып алып, 7-кабаттагы кабинетте отургандардын костюмдарына чейин тыты уурдап кеткен болгон. Кайда ал жигит? Кайда ал жигит? Булар 7-кабатка кирген жок. Ак үйдүн бир терезесине да колу тийген жок. Анан кайсы бийликти басып алды булар? Бийлик бүгүн кайсы жерде? Бийлик көздөр айткандай жогорку кеңеште. Жогорку кеңеште. Урматтуу апалар, менин талаам бирөө. Менин талаам бирөө. Ушул жакында 3 жыл болот. Bir күндө кыйшайсыз ушул талапты коюп келатабыз. Баскынчылык менен басып алган 7 апрелдегилер биринчи жоопко тартылсын. Алар жоопко тартылмайынча бизде Кыргызстанда адилеттүүлүк орнобойт. Мына шайлоо мезгилинде айттым эле, каракчылык жол менен деп. Телевизордон тынбай койду. Каракчылык деп айтты деп. Биз акыркы жыйынды Жалал Абадта өткөрүп, майда кеттик. Ошондон бери үн чыкпай турабыз. Кимдин кандай экендигин өздөрү ошол жооп кеңеште депутаттар айтып берип отурат. Ким уурдаптыр? Ким өрттөптүр? Ким мародерствого барыптыр? Анын баарын өзүңүздөр билип турасыздар. Эми азыр акырын жаап келип, жанагы элге тынчтык бергиле. Элге тынчтыкты биз бербей атабызбы? Ошол жердеги Кожоналиев, сен ушул чогулушка тамадалык кылып койгонсуң деп. Ошол жердеги Салморбек Дыйканов деген жигит, Асаба улуттук кайра жалалуу партиясынын төрагасы, алардын эмне күнөөсү бар? Тек гана сен кыйшык көз менен карап койдуң дегенде болуп атат. Биз мына Акмат Келдибекович болуп түндө Мыктыбек Юсупович саат 1ге чейин түндө сүйлөшүп отурдук. Мына ушул жака баралы. Мыктыбек Юсуповичтан ошол ата журт фракциясын жетектеп аткан киши катарында сиздерге салам. Кече кирип чыгыптыр. Кече мына Акмат Келдибекович өкмөткө кирип чыкты. 5 күн баштап мен сүйлөшкөнмүн. Кудай кааласа келгиле. Адилеттүүлүк баарыбызга бирдей болсун, тең болсун. Биз ушул баатыр энелер барды көз жашын төгүп, могул жерде олтурушат. Мына ушул энелердин көз жашын токтотолу. Элдин талабына кулак салалы. Келиңиздер. Ошол боштондукка, Кудай кааласа, боштондукка. Бүгүн эртең, мына 17-синде соттоп атат. Бүгүн эртең ошол бардык аракетти жасап чыгарганга биз аракет кылабыз. Кудай кааласа. Анан мына кайдыгер эмес болгон сиздерге рахмат. Мына ошол кайдыгер эмес эл бар, журт бар, энелер, аталар бар. Биздин мамлекетти эч ким тебелей албайт. Байлыгың менен бийлигиңди канчалык чачпагын, адамгерчиликти тебелей албайсың. Муну эскертип коюшубуз керек. Биз кыргыз бийлиги соңку болгон окуялардан каттуу сабакты алышыбыз керек. Өздөрү ушул жол менен келсе жарашат экен. Баары баатыр болот экен. Көкрөктөрүнө орден тагынышат экен. А эгер биз дагы ушундай кылып көрсөк кандай болот десе, сен кылмышкер экенсиң. Бул айбандык. Андай болбойт. Биз акырына чейин Кудай кааласа адилеттүүлүктү ордуна коюуга күрөшөбүз. Сотто жолугушалы. Аманчылык болсун. Биз күчтүүбүз. Бизди эч качан сындыра албайт, коркута албайт. Ташиевдин эмне күнөөсү бар? Анын бир эле күнөөсү бар. Кыйын жигит. Күнөөсү ошондо. Кыйын болбосо, жетелеме депутат болсо, айтканды кылган депутат болсо, бийлик эмне дегенин кылса, жыргап жүрө бербек. Мен Камчыбекке жолукканда мына телевизордон эртеден кечке берип атат, забордон өткөнүн берип атат. Тияк менен байланышып, бияктан акча келип атыптыр деп берип атат. Азыр мен айтам. Мунун бардыгы мурунку булар өзү баштан өткөн нерсени
Özdörü görgön nerseni savak kılbay, oşodan tiyanak çıkarmay, oşonu gayra ekese jaman koldonup atkany bul akılsızlık. Bul biylикtin kançalık taqdırı var, аны el çeçet Kuday bilet. Бүгүн мына жүзүн көрсөтүп атат. Мен ошо турган мынерде спецслужбанын балдары бар. Мына камерамен тарткандар. Ушуну туура алып барып көрсөтүш керек. Мени тартпай, мына элдин жанына барып, анын жүзүн тарт. Ошону көрүш керек. Эгерде буга көңүл бурбаса, буга элдин үнүн укпаса, azayıp ketет, hiç kim çıkkan yok, erten olmayıp dep, gayra küçük. Men sizlerge aytayın, biz fraksiyadan oşol günü çeçip kabul alıp, sayasi, mıyzamdı jol menen iş alып barып atabız. Mıyzamdı jol menen. Eger oşol mıyzamdı joldun bardыгы bütse, hiç aylabız kalbasa, ekinci jol var, bu eldi kötörüp, eldin küçü menen boşotu. Men kamçılık jolukканда mına sizlerge uşun malumat jetiş gerek. Emne sebepten zabordan aşıp düştüң деген суроону men koydum. Dosum dedi, zaborga gelgende aşıp öteyim деген oyum jok эле. Oşol жерден резиновый пуля менен атканда ben автомат болбосун деп, ушул жерде турган элди атып бербесин деп aşıp düştüm dedi. Oşon үчүн кубаладым dedi. Аны айтпайт, аны көрсөтпөйт. Geçe ben başka jaktan finansирование geliptir, biröөнүн айтканы менен кылып аткан бардыгы жалган. Камчыбек, men пункттар боюнча биздин фракция добуштукту бергенбиz. Пункттар боюнча муну Атажурт партиясы же Атажурт фракциясы уюштурган жок. Аны эл уюштурду. Атажурт жаман көрүнбөсүн деп Садыр Жапаров ошол комиссия уюштуруу той менен уюштуруп митингди. Камчыбек бир күн мурун ал чет өлкөгө кетмек Грецияга. Анан биз кабинетте отуруп, сессияга катышып, мен барып сүйлөп келейин деп барып, элди көрүп, элди жүргүнө ушул пункттар маселеси боюнча депутаттарды кирип, депутаттардын ар бирине түшүндүрөйлү, добушун бербегендер берсин деген ой менен келген. Ал парламентте иштеп атып, парламентти басып алам деп не кереги бар ага? Эми ал досубуздун тез чечип иргени, tez açуу келгендиги ал бар, ал бардыгыбызда бар. Анан кийин ал бар, ичинде кири жок. Азыр мына сааттан кечке айтып атат, мен телевизор түнкү саат 1ден бери көрсөтөт. КТРдикти элдики деп коюп, элдик эмес ал. Эгерде мындай боло берсе, мен өзүм азыр, мен өзүмүн ар бир сүйлөгөндө айтып атам, оппозицияны канчалык тепкилей берген сайын биз ошончолук курчуйбуз. Ошончолук күчөйбүз. Ошончолук күч кирет бизге. Андан ийилип калбайбыз же сынып калбайбыз. Ага чейин мыйзам чегинде. Мына Чымындай чыркырап ыйлап турган баланын чындыгын угуп туруп чыдабастан феда баксагалдар, жаштар токтоп коюп баксагалдар келдик. Эмне десе да өлсөк да жаштарга аркабызда калып чөйлөп турган чалдар бар ал дедик. Ушул турган жерде мына ашачылык, башкачылык баштап отурган кабирлердин баары жокпу. Мен мында ачык айкынла айтайын. Элдин үнүн укпаган, элдин укугун тебелеген, элдик адам ордуна көрбөгөн президенттин, парламенттин бизге кереги жок эле деп айтмакчымын. Эми мына жерде Камчыбектин жана берки депутаттардын жактоошулары өлөр кезде мен чындыгын айта берейин. Булар уурдук кылып ушул сөйлөгөн жери жок, ойнамайындар. Пунктер деген алтындын жок дегенде 50% элге калса, шери өне турган кемпирлерге азыр мына пенсия коштуруп жерик сонда 7 сомго чейин. Аны жаш балдарга мына чупа-чупту сен жеп тур, мен кантап келем дегенде кылып.
Hazırkı momentinde bir çıkta bunun burun 900-850-900 bolsa 1600-1700 boldu. Ve açarçılık başlarmayın prezident benim parlamentin hazır bultayım murumdalı kumpertalak yok jetar. Uşuk kumperdi dağına oşalarına verildi ya çıldıktan aşkı kanki taşıyıp Boston'da kayıtavuz be. Geçen ben boşta turbayttım. 4 gün 5 günge bir yetkirgi unutulmaz. Eğer bol bolsa biz tüysük bitirmeden pişkeke çayın baraldık dedik. Pişkeke çayın. Ondan beri 4 gün 5 gün etti. Dağda biz çılamazsak bu şehrin canlıvatlı yerine rahmat. Bu yerde yenilemez. Oşlu yerine dağı, batken var, uzak var mı? Sayarken, lokat var mı? Kamçıya taşıktık olduyuz. Biz kamçıya taşıkmeden birgemiz, sizlerden bölünen varımız, makul deseler bir gün basıyamalığa kettik. Ayağın uşunca yerler çaldırıldı. Kameranın yakabır koyca yepen ayıklara bir 200'den topladı. Kamerada bir 5 minit. 10 bin aşağı adam tutmuyor. Çok degende. Kameraya bir koyuyor ki 4 şeyde. Ertege uşunu çındıktı çırpıla aytıp durgan. Kançıya taşıyıp derken aşağı biz çıkan baldarımızı boşaltmasa biz hangi geçelim baramız. Atkan bolsa öyle durgan çaldak taşırsız olur. Tam benim algan birisi, tam benim kızı bakın. Haydi zoray. Bu yerde bizi şunca bırakmaktını oynattan, elde dürbetken birlik var orada. Hazır bunun yerde Ahmet Bek. Buna Kırgızistan'ın en kıyınının biri. Buna Madmarov. Buna Tuzumuz. Bardığı buna Azımbek. Azımbek'te Ostuneli. Callavattuneli. Bu yok. Mutanız görmekten ne oldu deyip. Mutanız görmekten ne oldu. Ha mutan çıkıp buna iki yolu televizyondan çıkıp koymanken Ostuneli, Callavattuneli. Azımbek'e rahmetine ait otat. Peygamberimiz aytkanday "Men lam yahtam bi emril mu'minin feleysa minna." Kimde kim musulmandardın köygöyüne köngül burbay kaydeger bolsa al bizden emes dep Peygamberimiz aytkan. Albatta sizlerden köydöyüңүздөр, sizlerden kaygıңızдар бұл біздің көйгөй, біздің кайгы. Ошондуктан bu dini kişiler toy torodo төрдө отурбастан мынандай башка кайгы түшкөндө, түйшүк түшкөндө биздин ушу сиздердин мойнуңуздарга түшкөн түйшүк биздин түйшүк, биздин кайгы. Албетте ушундай кезде биз дагы ушундай акыбалды көрүп туруп кабар албастан тура албадык. Ошол үчүн эч сиздерде мындай туура түшүнүк болбосун, туура эмес түшүнүк болбосун. Бул бир өкмөттүн же мамлекеттин суранычы менен же буйругу менен ушул жерге келди, же бир ачкы алыш үчүн келди деп ойлобоңуздар. Колубуздан бир маселени чече албасак дагы, бир иш колубуздан келбесе дагы, бирок сиздерден кабар алып, мына энелерден ачкачылык жарыялап отурган энелерден кабар алыш, ошо биздин көңүлүбүздүн тынч болушу. Албетте Пайгамбарыбыз айткан экен: "Аль-фитнату наима ва мен айкадаха ла'анаху Аллаху алейх." Фитна бул бузукулук. Фитна бул уйкуда дейт. Кимде ким ал уйкудан ошол фитнаны ойготкон болсо, Аллах Тааланын наалаты болсун дейт. Албетте сиздердин бир жакшы ниетиңиздер менен топтолгон жыйыныңыздардан Аллах өзү корусун, өзү сактасын, бир жаман ойлуу кишилер чыгып кетпесин, жаман ниеттүү иштер болуп кетпесин. Ошондой эле Пайгамбарыбыз айтат: "Фитна кал-лейлатил музлима." Фитна бул караңгы туу сыяктуу дейт. Эгерде кимде ким чуркап аткан болсо, ошонун акырын басканы жакшы. Кимде ким
басып аткан болсо ошонун турганы жакшы, кимде ким турган болсо ошонун отурганы жакшы, кимде отурган болсо ошонун жатканы жакшы дейт. Урматтуу алайык калк, албетте ырайымдуулук кылыш керек. Бул иш бир туура жол менен чечилиш керек. Туура түшүнүңүздөр. Биз мусулмандар бир тараптын талашкан жерибиз жок, бирок биз сиздерди ушул ишке жакшы чечилип кетишине, элдин тынчтыгына, замандын тынчтыгы бул Аллахтын неаматы. Ошол үчүн биз сиздер үчүн дуа кылабыз. Сиздер үчүн ибадат кылабыз. Аллах Таала ушул сиздердин топтолушуңуздарды бир жакшы топтолуштан кылган болсун. Себеби пайгамбарыбыз айтат: "Ла яштами'у уммати аля далала", менин үммөттөрүм бир гана жакшылык нерсеге топтолушат дейт. Ошол үчүн бул топтолушуңуздар бир жакшы нерсеге, жакшы ниетке топтолгон болсун. Ошондой эле Аллах Таала Кур'ани Каримде айтат: "Ва таавану алал бирри ват тaqwa, ва ла таавану алал исми вал удван". Силер топтолгула бир гана жакшылык нерсеге, топтолгула бир гана жакшылык нерселерге. Аллах Таала силердин жаман нерсеге топтолуңарды алыс кылсын дейт. Ушундай ыйык айларда баарыбыздын жакшылыкка кылган ниет максаттарыбызды Аллах Таала өзү берген болсун. Ар бир үй бүлөгө тынчтык, амандык берсин. Жана ушу ал кишинин алдында келечек жакшы иштери бар кыла турган Аллах Таала ошол иштерин аягына чейин аткарууга, кылууга максатыны Аллах Таала берген болсун. Мекенибизге, элибизге Аллах Таала тынчтык, амандык берсин. Рахмат. Çok rahmat Hazreti. Бул жерге ушу аксакалдардын каргыбыздан кийин, денелердин ачкачылык жаткандан кийин, жалгапты элдер турат экен дегенден кийин элди сыйлап, элди урматтап алдыңарга келдим. Мен ар дайым элди сыйлап келгенмин. Таш параны алган күндө дагы элди сыйлагам. Каргап шилеген күндө элди сыйлагам. Кыргызстандын бардык булуң бурчунда ушундай элдер менен Нарында да, Таласта да, Көлдө да сүйдөп келген кишимин сүйдөй берем. Эми Токотер жерин айтсам, Жанатан бери айтты, президент күнөөлүү, тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү деп. Урматтуу туугандар, мына парламенттик өлкө башаламандыкты алып келди дейт. Жок, бул жерде бир топ депутаттар турат. Капа болбосун. Негизги күнөөлүү жогорку кеңеш, парламент күнөөлүү. Эмне үчүн? Мен сиздерге азыр түшүндүрүп берейин. Да, парламенттик өлкө курдук. Качкан президенттердин полномочиясын алып, биз президентти сыйлык бийлик бере турган гана ыйгарым укук бердик, конституцияны окуп көргүлө. Азыркы президенттин укугу чектелүү. Аткаруу бийлигине кийлигише албайт. Сот бийлигине кийлигише албайт. Прокуратурага команда бере албайт. Окугула конституцияны. Бирок ошол конституцияга, ошол президентке, ошол бийликтерди ким берди? Жогорку кеңеш берди. Жогорку кеңеш. Мен ачык эле айтып коеюн. Мына өздөрү бийлик, байлык талашып, акырында коалицияны бузду дагы Атамбаевка чуркап киришти. Каалаган премьериңди кой, каалаган спикериңди отурсун. Биз тийбейли. Мына сот бийлигин дагы реформа өзүңдү жүргүз, указын чыгарып алып, чегараны да алганың, тышкы саясатты да алганың деп ким закон чыгарып, ага полномочия берди, конституцияны бузуп. Жогорку кеңеш берди. Закон менен, конституцияда жазылып турат. Президент ушул конституцияда жазылган ыйгарым укуктан чыга албайт деп. Жогорку кеңеш чыгарып койбоду Атамбаевди. Бардыгын ал деп. Билесиңер кимдер чуркап киргенин? Бабановду кетирип берсеңер болду. Баарын өзүң ал деп Атамбаевдин алдына кимдер жазып берди? Жогорку кеңештин фракциянын башчылары чуркап барды. Кече Ташиев заводун ачып барганда кимдер чуркап кирди Атамбаевга? Дагы ошолор чуркап кирди. Мен ошондуктан айтып коеюн. Мына жогорку кеңеш, бүгүнкү бардык бийлик жогорку кеңеште камчы неменен таң калам. Камчынын бардык ушулакка чейин аракеттерин колдоп келген. Дагы да колдойм, сыйлайм, бирок бир аракетин колдобойм. Чыңгызхан болом дегенин мен колдобойм, урматтуу туугандар. Кумтөр маселесин ким чечет?
жогорку кеңеш чечет. Ошол жогорку кеңеш ратификация кылган келишимди денонсация кылып жокку чыгарып койсо болот беле? Болот эле. Ошол закон жазылдыбы ушул күнгө чейин? Жазылган жок. Экинчиси, эгерде жогорку кеңештен каалаган депутаттардын доосун ала албаса, анда эмне үчүн референдум жөнүндө закон алып чыгып элге чыгарбайт? Күнтөрдү элге ал деп. Элдин 99% колдойт болчу. Аны депутаттар жазган жок. Урматтуу туугандар, бул ачык, ачуу, чындык. Мен ошол үчүн башында айттым. Менин сөзүм жакпай болсо, кечирип койгула деп. Бирок кылбаган кылмышты кылды деп камап койгонун мен колдобойм. Ташиев андай кылмышты жашаган жок. Эмне үчүн дегенде камчынын ушул агылды көзсө кеттик деп заборун ачкан мен таң калам. Кимди басып алабыз седал? Аны үйдө эки бийлик отурат. Күн чыгыш тарабында президенттин бийлиги, күн батыш тарабында жогорку кеңештин бийлиги. Мына прокуратура органдары ушуну тактадыбы? Кайсы бийликти басып алам деди. Өзүнүн бийлигин өзү басып алабы? Басып албайт. Атамбаевди басып алабы? Жок, мен ушул күнгө чейин камчынымдын Атамбаевдин адресине жаман сөз айтканын көлекмин. Силер уктуңарбы? Жок, айткан жок. Эч убакта айта элек. Мен билгенден акыркы жолу дагы кирип, айрым кадр маселелерин чечип чыккан. Сот бийлиги бар Кыргызстанда. Сот бийлигин басып алайын дейби Ташиев. Жок. Акыркы жолу сот бийлигине жанагы 10 ашык судьяларды өздөрү шайлап бербеди бир түнү менен. Өткөздү бардыгын. Ана кантип аны басып алайын дейт. Жок. Аткаруу бийлиги. Жок. Аткаруу бийлигине ким келди бабаңдоруна? Жантөре баштаган мен аларды шипирни деп коем. Ошол шипирниндердин өкмөтү түзүлдү. Ага Ташиев кандай добуш берди? За добуш берди. Анан аткаруу бийлигин бул каршыбы? Ошону басып алам дейби? Да, шайланып прокуратура, прокурор. Бүгүн прокурорду ким шайлады шайланып? Парламент шайлаган. Мен ошол жерде отургам. Ошондо мына спикер турат менин жанымда калпайсам азырке калпайтып атасың деп айтар. Ата журттун атынан Курманбек Эргешевич сүйлөп койсунчу десе, Курманбек Эргешевич 3 жыл айса да чыкпай койгон. То есть ата журт колдогон. Мүмкүн учукпай койгон. А бүгүн ошол депутаттар мамлекетти башкарат, прокуратураны контролдойт, аткаруу бийлигин контролдойт деген парламентибиз бардык бийликти Атамбаевге өткүзүп берип, алдына жатып беришти. Же жалган болсо, өзүңөр мен айткан конституцияны окуп, же болбосо мен айтканды ойлонуп көргүлө. Мына ошонун айынан бирин-бири мародер дейт, бирин-бири бандит дейт, бирин-бири баскычы дейт, бирин-бири ууру дейт. Ушул парламентпи? Мен ойлойт элем, камчы кириптир ошол жерде. Мен кеттим деп эшикти жаап туруп, булдай парламенттен тарадык деп чыгып кеткенде элдик баатыр болот эле. Киребиз дебей. Каяка кирет? Өзүнүн кабинетине киреби? Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде укук коргоочулар турат, прокуратура органдары турат, КПР деген кара ашык турат. Менин сөзүмдө силер сөзүңөрдө кылдан кыркып туруп, Атамбаевге жеткизип берет экен. Моунтип айтты деп. Мен силерге айтып коеюн. Силер аркылуу Атамбаевге айтып коеюн. Алмаз досум, эсиң барда этегиңди жыл. Токто. Сенден да күчтүү президенттер дала саясатчыны түрмөгө отурушкан. Кулов 10 жыл отурган. Тургуналиев 28 жыл отурган. Исаков 8 жыл отурган. Бүгүн бардыгы парламентте отурат. Топчук Тургуналиевден башкасы. Эртең камчыда чыгат, камчыда ошондой бийликтин башына келет. Кантип учурашасыңар? Кандырдым. Мына ошондуктан сабаган. Элибизди кыйнай бербейли. Журтубузду бүтпөйлү. Андан көрө кеңешип келели. Эгерде камчынын жасаган кылмышы мен билгенден көп болсо штраф тартат эле. Башка эч нерсе жок. Ал жерде эч нерсе жок. Жазаган кылмышты бийлик тартып алынганда, кармап турулганда деген статья. Айланай кармап алындыбы? Ал кармай эле жүрбөйбү, бийликте жүрбөйбү? Же болбосо
Kayısını karmak durat al. Ansı da birlikte karmak durmayı bir gün parlamente. Kamçı. Eğer men aytsam, birligi yok bakı şu şaka, birlikte alamda atat dep aytsa jaraşat ele. Kamçıdagı bugün çoğun fraksiyanın başçısı. Parlamente bakıgan deputat. Sadır Japarov fraksiyanın lideri. Oşular mı? Alemi. Oşular kantip birlikte basıp alan desin. Özleri birlikte oturup. Oşolduktan daha sözümün akırında aytarım. Hürmatlı kalayıkkal. Men işenem. Alçıgat. Köptür aytat, Almazdın dostsun. Sen gülbeysin, aytpaysın diye aksakallar ayttı. Jantören'in ökmötü bargandan keyin Beknazarov dost bolbay kalgan. Men hala güge girmey kaldım. Almazga 2 joluk jardamçı arkылуу ayttım ушул депутаттар үчүн кирип bir суранып чыгайын деп жок кабыл алган жок ушул убакка чейин. Мына силердин алдыңарда миңдеген элдин алдында через КТР, через ЖТР, мынакей элдин алдында да кайрыларым алмаз чыгат кыйналма досум. Ben ушуну айтып атам, рахмат. Rahmat Turanlar.